Ассаламу алейкум, бүгүнкү вторник. Сменанын башталышы, биринчи заказ алып алып келдим. Линияга 9:30 чыккам. Завершить. Комфорт менен заказ болчу. 139. Жолдон айтканда заказ түштү. Комфорт плюс менен. Плюс 180 менен. Интересно, что будет. Прокуратура Кыргыз Республикасы. Дейско? ГКМБ, что ли, тут, да? Ладно, улантабыз. Жанагы бонустар боюнча целдер тандайсыңар го, там жумасына же болбосо эме 4 күндө же 5 күндө депчи. Ошол целди аткарган 50 заказ деп. Анан ал сумма түшүптүр баланска. И плюс ошол баланстан получается ошол суммадан 50% парк алат экен. Ошондой эмес неде? Условиялары. Эгерде жандай персональный цель чыккан болсо, аны ага тийбейт экен. Мага ошо 1400 сом түшкөн. 49 сом партнер алган. И плюс ошонун жарымын бүгүн по идее вычет кылат да. Но аны тоже сменанын аягында маалымат берип кетем. Моуну карап койгула. 257 сом. 33 мүнөт жүрдүм. Эмне үчүн деген вопрос болсо, жолдор эме перекрытие болуп тур, тосуп койгон. А Яндекс ошол жол менен салып атат да. Вопрос, Яндекс негизи эми мен билишим боюнча мындай Бишкектеги эң чоң агрегатор болгондон кийин, перевозка менен заниматься эткенден кийин, по идее ушундай кылыш керекпи же, или может быть мендей косякпы, там обновление приложения кылыш керекпи, же дамблик кылыш керекпи, эмне кылыш керек? Же тугиз жакшыбы вообще негизи да? Азыр могу 22 мүнөттүк эмеге ушундай болуп келдик да. Аябай эле. Дальше кеттик что-то. Погода бүгүн тоже токсичная. Нижний алар жагы алып келген бойдон катып калдым го. Заказ жок что-то. Экономду жандырдым вроде как азыр. Күтүп отурам, заказ жок, заказ жок. Бул жакта ысык лепешка сатат экен. Эконом жанырсам да пока заказ жок болду го. С чем это связано? Время, саат 12:01. Бир болмой калып почти что. Акчасы мынча болду. Жети заказ 1603 сом. Бонуска кошулуп тур да, получается, кечеги неме сумма. Ошондо бул суммадан бүгүн алам да, получается 50%. Молодая гвардиянын кустардын аркасында сөрүдө жаткандай, тапчанада жаткандай жатышат экен адамдар. Ал жердечи. Так. Келип калдык. Завершаем поездочку. Канча болду бул жагы? 193 сом дейт. Дальше бир заказ келген, ал заказ кайга барабыз азыр? Кеттик. Доставкага кетип атам. Точнее, эме жеткирип берип койчу деп, оправа очки деген. Текшертип алдым. Ичиндеги полный нерселерин ачып, опечатанныйбы, не опечатанныйбы, zip пакеттер барбы, жокпу дегендей, запрещенкалар барбы, жокпу деп. Мало ли да? Ушундай доставкалар текшерип ал деген аябай катуу сабак болуп калган болчу да. Ошого текшерип алам. Бирок негизи такси кылып атканда мындай доставка алып эле койгон жакшы болот походу, да? Кимде ким ушул жерден көрүп аткан болсо, оюңар жазсаңар. А так азыр Молодая гвардияга бурулам. Рабочий городок жака кетип атам. Но мен уже билип калыптырмын го чокчуда. Футчикада моундай кварталга келип калдым. Келип калып, заказ тапшырсам, таштасам, бул жакта мындай заказ келип калды. Так, незрячий или маломобильный человек, помогите найти такси дейт. Биринчи жолу чыгып атат ушундай заказ Кыргызстанда. Көрөбүз азыр кандай болот экен. Так, акчасы боюнча саат
Канча болду? Саат 4:30 болуптур. Акчасы боюнча 3390 сом. Кеттик заказга көрөлүчү. Бүгүнкү күнгө уже экинчи доставка болуп кетти го. Келсем, могу плюштү жеткирип бере аласызбы дейт. Кетип атаман. Жеткирип берейин деп жалга. Рабочий городок жакта. Быжык-быжык болуп кетти го. Ошондой бүгүнкү смена вторник. Бирок насыщенный эле, так насыщенный эле. Кечээге караганда кыйла продуктивныйраак. Но еще не вечер дегенде, саат канча болду? 6:30. Дагы көрөбүз азыр. Эмне гана приключениялар болуп кетиши мүмкүн деген. А так, в принципе, Бишкек растет. Бишкек не стоит на одном месте. Где-то строится, где-то рушится дегендей. Жолдор, анча-мынча жолдор бүгүн перекрытие болуп кичине. Мен тем более билбейм да каяктан связка кандай, каяктан каяка бурулган. Бүт Яндекс навигаторун ишенип кетип атам. Яндекс навигатору перекрытие болгон жолго айдап берет. Кайра. Анан кийин уже пассажирлар өздөрү эле эме атпайбы. Давай я там подскажу, куда надо, что надо деп. Ушинтип айландырып жүрөбү. А так в целом очень хорошо, в целом баары жакшы. Кечегиндей газ менен проблема болбосун деп эртерээк аракетин көрүп баштасам, биякта очередь прям жопа го. Не кылсам экен, азыр кеткен болсом, по-любому анан дагы туруп калам деген ой болду. Ошо газды кылып коеюн деп келдим. А сумма, короче, на данный момент 4341 рубль. Сом, точнее. 402 минус болуп кетиптир. Комиссия. Мынаке биздин Кыргызстан желеги, так ортосу Бишкектин центри. Площадь алатто деп мактап кирсең, а. Короче, по делам коюп көрдүм биринчи жолчу. Анан кийин ушул площадь калып келди. Дальше вот сезинип барат экен дагы. Мына парковщик окшойт походучу, жанагы сүрөткө тарталабы деп коркуп кеттим азыр. Ё-моё, карачы кандай психология как разработана, да, уже как дисциплина психологии осознанно принимает какие-то решения, боясь того, что ты попадешь на какую-то сумму. Бля. Московская тема, она такая школа. Мынаке, жакыныраак болсунчу. И Бишкек центри деп, борборум деп. Кирпич деп коюп калдым. Я. Давай, погнали. Раздаешь. По делам жакшы турбайбы көрсө. Москвадагыдай, короче, жана режим берилбей экен да, 1 саат 20 минут депчи. По делам коет экенсиң, время жок. Ошол жака алып келет экен заказдар мененчи. Конечно, с первого раза судить не так уж хорошо деген, но все уже дегендей, да. Эртең деле уже коркпой по делам берем да. Мен по деламды беркимдер элестетип билен башка алып кетип атат, айланып турган убакытты созот деп бербей аткам да. А көрсө, как по маслу болуп кетти биягы. Сейчас барып машинаны зыңкытып жууп, пеналап, тапшырып, что, сколько заработал, сколько оставил, сколько часов на смене отработал деген вопрос турган заодно ответ жазып кетем. Ошентип бүгүнкү сменадагы аягына келип жетти. Машинаны жууп тазалап туруп алып келдим, таштадым. Бул жакта бүгүн ДТП болуптур эме. Коллега. Но договорились по-кыргызски дейт го, короче. Бул жакталар менчи могу эжеке сүзүптүр эмени. Бияктагыларды. Короче, не суть. 30% получается, мынаки 5830 сом бүгүн грязный болуптур. 30% 1749 менин акчам экен. Линияда получается 10 саат болдум. Ну, аз бияка жазып коем да еще.